Шаар кошсо бир чети жакшы болмок. Кымбатыраак болуп калат да салык. Долбоорду алып жөнөттүк. Аймактарды ирлештирүү долбоорунун негизинде Жалал Абад облусундагы айыл өкмөттөр бириктирилет. Анын алкагында Жалал Абад шаарынын аймагына Барпы, Ырыс айыл өкмөттөрүндөгү айрым айылдар, Ташбулак айыл өкмөтү толугу менен киргизилет. Деген менен мындай өзгөрүү Ташбулактыктарда кайчы пикирлерди пайда кылган. Бизде наразычылыктар болду, анткени биз шаарга кошулса бизде налогторубуз, даже тамарка салыктарынан бери көтөрүлүп кетет да, суу деле баасы кымбаттайт. Үлүш жерлерди иштеткен үчүн, анан фонддун жерлерин иштетип тиргелик кылган үчүн көпчүлүгү биз шаарга өтүп кетсек, ошо жерлерибиз таландуу болуп кетет деген да коркунучтар бар да. Мындан улам айылдык кеңештин депутаттары сессия өткөрүп, жергиликтүү элдин кайчы пикирлерин эске алган протокол чыгарышкан. Бирок алдыда бул чечим кайра каралаары айтылды. Кандай ар жактан ар кандай ойлор келип, азыр мына ирилештирүүнү амалга ашырып алыш сал кыйынчылык туудурат, бирок келечеги жакшы болот деген ойдомун да. Президентибиздин алдыга койгон максатын ишке ашырууда биз дагы эми кол кабыш кылышыбыз керек да. Эгерде бул деле ошо шаарды кеңейтүүдө чоң башкача пландар бардыр. Бирок шаардын аймагына кошулуунун артыкчылыктары дагы тургундарды кубандырган. Алар социалдык мекемелерге байланыштуу маселелер жоюлуп, инфраструктуралык абал жакшырат деп турушат. Мага шаар кошсо бир чети жакшы болмок. Биз мындай садик, жанагы школдордон, мектептерден кыйналмак эмеспиз да. Мына шаарда көбүбүздүн балдары шаарда окуйт да. Анан шаарга окутуш үчүн кыйла проблема болчу да. Азыр эми ошол жака кошулуп калсак, балдарыбыз мен кыздарым шаардык садиктерге барат, мектептерге барат. Ошол жагы өтө жеңил болмок да. Аймактарды ирлештирүү долбоорунун негизинде Жалал Абад облусундагы 67 айыл өкмөт бириктирилип, 36 жаңы айыл өкмөт түзүлөт. Облустук 4, райондук маанидеги 5 шаар калат. Мындай долбоорду административдик аймактык реформа боюнча райондук жана облустук комиссия иштеп чыгып, министрлер кабинетине жиберген. Бардык шарттарын кайсы каерде жайгашкан бардыгы эсепке алынган, бардыгы каралган. Андан тышкарыдагы жергиликтүү ушу айыл аймактардан шаардагы кеңештердин депутаттары менен алардын дагы сунуштары эске алынган. Ирилештирүү айыл аймактардын финансылык, социалдык абалын жакшыртууга, дотациядан чыгарууга шарт түзөөрүн серепчилер айтышат. Бирок айыл өкмөттөрдүн географиялык абалын, өзгөчөлүктөрүн эске алып кошкону натыйжалуу дешет. Дотацияда отурган айыл өкмөттөрдөн кутулабыз да. Шаарлардан кутулабыз, айыл өкмөттөрдөн кутулабыз. Анан баягы өзүнүн ошолор бардыгы чоңураак айыл өкмөттөргө биригип туруп, ошолор аркылуу өздөрүнүн экономикасын көтөрсө, эгер айыл өкмөт өзү рентабелдүү болуп, экономикасын көтөрө алса, демек бул мамлекетке чоң салым. Өзү негизинен буларды башында бириктирип атканда жакын бири-бирине коңшу жайланышкан, бири-бирине баягы кичине ирилешкенде да көнүшүп кете турган айыл өкмөттөрдү бириктирсе жакшы болмок. Өлкөнүн башка облустарындагы аймактык реформанын долбоорлору министрлер кабинетине сунушталып жатканы маалымдалды. Бирок бул долбоор акыркы чечим эместигине байланыштуу өкмөт карап чыккандан соң жыйынтыгы билинет. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.